Söz Çöбеков Бактыбек Каныбековичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Мына акыркы 10 жылдан бери мамлекетибиз билим берүү тармагына абдан эбегейсиз акчаларды жумшадык да. Ушул акыркы 10 жыл боюнча канча долбоор өттү, канча реформа кылдыңар. Ушул жөнүндө маалыматыңыз барбы? Канча акча кетти, каражат, канча кредит алдык акыркы 10 жылда? Азыр бул боюнча мен сизге так маалыматты кагаз жүрүндө жөнөтөйүн, себеби бул так цифралардын бардыгы бар жана эмнеге жумшалгандыгы боюнча. Урматтуу төрөганда ушул маселе боюнча протоколдук тапшырма берип койсоңуз. Жарайт. Анан менин билишимче, могу билим берүү тармагын жылдан жылга эле акчаларды киргизип, акчаларды чыгарып атабыз. Бирок билим берүү тармагы аксагандан аксап баратат. Улам жаңы реформа кылабыз дейбиз дагы мугалимдерибиздин баштарын айландырып бүттүк. Азыр сиз дагы келип, мынакей жаңы кылабыз деп атабыз. Сиз мынагу акыркы мен сизге сунушум ушул акыркы жылдары кандай ушул кылган реформалардын жыйынтыгын чыгарып, долбоорлордун жыйынтыгын чыгарып туруп, анан кийин акча сурасак болбойбу? Мен сизден абдан жакшы чоң үмүтүм бар эле. Сиз ушул тармакты жакшы сүйрөйсүз деп. Сиз кайра мурдагыдай эле министрлердей келип эле мына кредит алам деп келатасыз да. Бул кандай бул түшүнүксү болот мына? Негизинен бул долбоор мага чейин бекитилип, эл аралык мындай келишимдер менен макулдашкан экен. Мен жаңы жетекчи катары билим берүү министрлигинин саясатынын раттуулугун камсыз кылуу милдетим болуп эсептейм. Бирок өзүңүз бул кредит алганга каршысыз. Бул көп кредиттерге караганда жеңилдетилген кредит болуп атат. Анан бул суроого каржы министрлигинен да отурат, алар дагы жооп берсе жакшы болот. Сатылганыңыз жооп берип коюңузчу. Бактыбек Каныбекович, укпай калдык. Бул кредитти эмнеге алып атасыңар? Максаттуулугун. Жо максаттуулугун министр образования айтты. Ошондуктан бул билим министрлиги бул кредит керек деп алышкан. Ошол үчүн биз колдоп финансы министрлиги ишке ашырып атабыз. Дагы жооп берип койсом болобу? Айтыңыз. Кыргыз Республикасынын улуттук өнүктүрүү программасы бар. Ошонун алкагында белгиленген максаттарды ишке ашырууда да ушул белгиленген. Анын ичинде санариптик көндүм технологияларды киргизүү, акыркы иликтөөлөр боюнча математика жана так илимдери боюнча эл аралык PISA иликтөөсүнө даярданып атабыз жана буга чейинки көрсөткүчтөр өтө төмөн болгон. Дал ошол көрсөткүчтөрдү жакшыртуу максатында ушул долбоор ошого багытталган. Чөйрө түзөт, чөйрө мугалимдин да компетенттүүлүгү, окуу китеп дагы, анан даярдалган баякы жаңы мугалимдер ошондой эле бул жерде бардыгы жаңы китептин мазмуну да шайкеш келип бири-бирин коштоого даяр болот. Сиз ошон үчүн менин сунушумду эске алып туруп аудит жүргүзүңүз. Акыркы мынагу 1 жылдыкын эле. Анан кийин чечим чыгарыңыз. Ошон үчүн бул кредитти албаганыбыз жакшы да, урматтуу депутаттар. Биз карсынын үстүнө карсы кыла бербейли. Ошон үчүн муну жакшылап карайлы дагы, сиз 6 айдан кийин келиңиз, жакшылап бекемдеп туруп. Анан кийин колдоп берейли. Анан сиз мынагу 12 класс деп мына пунктта да жүрөт. 6 класстан 12 класска чейин деп. Бул күн тартибинен алынганда сиздер кайра киргизип атасыздар, кайра жазып атасыз деп атасыздар. Анан национальный тренерлерди багып жүрө беребизби өмүрүбүз өткөнчө бизне? Бул жерде Кайра жастырып. 12 класс физический класс болуп эсептелбейт. Азыркы эле жашында отурат. Кайрадан биз 70 баланы дагы бир жылга отургузганга мектептин кубаттуулугу, сыйымдуулугу да дал келбейт. Бүгүн Кыргызстанда нулевой класс официалдуу окутулуп жатат. Алар нулевойго келгенде тамганы жана санды билип келип атат. 1 класска келгенде аны кайталабайбыз. Сааттар жылышып отурат дагы. 11 класска келгенде профессионалдык мектеп компоненттери кирет. Профилдештирүү иштери жүргүзүлөт. Жаш өзгөрбөйт. Дал азыркы турган турпатында мазмундук жылышуу болот. Докторгүл Шаршеевна, билим берүү тармагы Кыргыз өлкөнүн өнүгүүсүнүн бирден бир локомотиви болуш керек да. Анан биз улам акча алып берсек, жыйынтык болбосо, мугалимдерибиздин башын айландырып, ар кандай жаңылыктарды киргизип берсек, анда тыянак болбойт. Ошон үчүн абдан жакшы дыкаттык караңыз. Бул кредитти албай эле коелу, сураныч.
Себеби дегенде мен сыртынан эмес, ичинен билимтал коомдук бирикме менен чогуу биргеликте ушу Талас областына иш алып барып жүрөбүз да, билебиз муну. Ошон үчүн сиз дагы мына 6 айдан кийин келсеңиз жакшылап дыкаттык менен изилдейли, чогуу иш алып барайлы. Азыр карстын үстүнө карс болобуз жөн эле. Бул баягы сууга, кумду сууга куйгандай сиңип жок болот бул акча дагы. Андай деле болот деп ойлобойм. Буга чейин мисалы үчүн 10 акылдуу мектеп жакшынакай иштеп атат. Азыр мугалимдерибиздин ушул буга чейинки жүргүзгөн реформанын негизинде STEM адистиктери, STEM адистигиндеги баягы кесип ээлерин даярдоо боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Андан тышкары 20% ошол мугалимдерге да айлык жогорулатты. Эми бул экинчи компонентинде ошого тиешелүү окуу китептеринин стандарттарын жана мугалимдерди даярдоо стандарттарын жалпы 222 мектепти кластердик даярдоо болуп эсептелинет. Буга чейин ыраттуу жүрүп келе жаткан иш. Рахмат.